Кыргыздар өз тарыхында 6 ар башка алфавит колдонгонун билчү элеңиз. Бул кыргыз тилине кандай таасир этти? Жооп алуу үчүн видеону аягына чейин көрүңүз. 7-10 кылымдарда кыргыздар Орхон Энисей жазуусун колдонушкан. Жазуулар таш дубалдарга чегилген. Айрым жазуулар Кыргызстандын аймагынан да табылган. Барсбек Каган тууралуу маалыматтар бизге дал ушул жазуудан жеткен. Андан соң 11-12 кылымдарда кыргыздар Карахани уйгур жазуусуна өтүшкөн. Жусуп Баласагындын белгилүү Кут алчу билим чыгармасынын көчүрмөлөрүнүн бири да дал ушул жазууда сакталып, бизге чейин жеткен. Ислам динин кабыл алгандан кийин кыргыздар 1920-жылдарга чейин араб алфавитин колдонушкан. Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Тоголок Молдо жана башка ойчулдар менен акындар чыгармаларын дал ушул арипте жазышкан. Бул болсо Ыбрайым Абдрахманов тарабынан Сагынбай Орозбаковдун оозунан жазылып алынган Манас эпосунун алгачкы үзүндүлөрү. Бирок араб тамгалары жалпы эл үчүн татаал болгон. Ошол себептен 1924-жылы Касым Тыныстанов аны реформалап, кыргыз фонетикасына ылайыкташтырган. Дал ушул алфавитте Ишеналы Арабаевдин кыргыз мектептерине арналган алгачкы окуу китеби Кыргыз алипеси жарык көргөн. Ошондой эле биринчи кыргыз гезити Эркин Тоо да дал ушул арипте басылып чыккан. Бүгүнкү күндө Кытайда жашаган кыргыздар дагы деле араб алфавитин колдонуп келишет. Бирок ал Тыныстановдукунан бир аз айырмаланат. 1928-жылдары кыргыздар СССРдин башка элдери менен бирге латын арабин өтө баштаган. Мисалы, бул Жомарт Бөкөнбаевдин латын тамгалары менен жазылган күндөлүгү, а бул болсо Бишкектеги латын жазмалары сакталып калган жападан жалгыз имарат. Андан соң СССРдеги бардык тилдердин жазуулары кириллицага өткөрүлө баштаган. 1941-жылдан бери кыргыздар ушул алфавитти колдонуп келишет. Ал билим алууну жеңилдетип, бирок орус тилинин таасирин күчөткөн. Алфавит өзгөргөн сайын алар кыргыз тилине өз таасирин тийгизип турган. Жаңы сөздөр кирип, айрымдар унутулган. Ошондуктан кайсыл алфавитти колдонсок дагы эң башкысы өз тилибизди сактап, өнүктүргөнүбүз маанилүү.